Камалып кетсем үй бүлөмө жардам берип койгула. Блогер Сыдыман окуя кандай болгонун жана азыркы абалын айтып берди. Сыдыман Кайман аты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун учурда соттук иши өтүүдө. Анын айтымына караганда жакынкы күндөрү чечим чыгат. Мындан улам ал Супер Чегит KG порталына окуянын кандай болгонун, учурда эмне болуп жатканын айтып берди. Мен видеодо болгону менин энеме, карындашыма асылып, жаман сөз жазгандарга гана жооп бергем. Ачык айтканда эмоциямды башкара албай сөгүнгөм. Аны моюнга алам. Бирок мен Ош, Нарын, Талас, Бишкекте бөлүп жаруу оюмда да келген эмес. Менин ошол билдирим аркылуу бирөө жарым жабыр тарткан да жок. Ал видеону башкалар кесип алышып, коомчулукка таратып башташты. Ал тургай ырчылар дагы видеолор менен бөлүшүп башташты. Аларга жаман нерсе болуп кетпесин деп жаза баштадым. Бирок колум менен кылганды мойнум менен тарт дегендей кылышты. Мен ал учурда милициядан, мыйзамдан корккон эмесмин. Коомчулуктун пикиринен көчөгө баса албай каламын деп корком. Андан кийин эле ИИМ УКМК тарабынан үйгө чакыруулар келе баштады. Ал тургай үй бүлөмө дагы коркутуулар болуп баштады. Анда мен Алматы шаарында жүргөм. Анан өзүм эле колго түшүп берейин дегенди ойлонуп, чек арадан өзүм эле кармалдым. Ал жерде мени ИИМдин кызматкерлери, сыртта УКМКнын кызматкерлери күтүп турушту. Ал жерде эки кызмат меники, сеники деп талашты окшойт. Азыркы октябрь ИИБдин кызматкерлери мени алып кетишти. Буга чейин УКМКнын кызматкерлери келесиң, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кечирим сурап, балким айып төлөп кетесиң дегендей кылышкан. Бирок мени ИИМдин кызматкерлери 313-беренесин коюп, убактылуучу кармоочу жайга киргизишти. Анан эле баш коргоо чарам каралып, 2 айга камалдым. Мамлекеттик жактоочу эч кандай жардам берген жок. Өзүм дагы бул 2-3 күндүк окуя баары ордуна келет. Кайра Алматыга кетем деп ойлодум. Ал тургай үй бүлөдөгү ызы-чуу да токтобойт деген үмүттө болдум. Анан эле камалдым. Же эч нерсе билбейт, же эч нерсем жок. Анан энем чуркап, кайрылуу жасап, өлкө башчыбызга дагы кайрылды. Ошол адамдын жардамы тийди билбейм. Мен үй камагына чыктым. Ошондо эми баары бүттү деп ойлосом, көрсө сот деген нерсе бар турбайбы? Мен мыйзам, сот деген нерсе боюнча түшүнүгүм жок болчу. Учурда соттук отурум өтүүдө. Тактап айтканда кооптуу боло баштады. Менин видеомдун толук вариантын сот көргөн жок. Башында менин сөздөрүмө жасаган лингвистикалык экспертиза мени күнөөлүү деп таап чыкты. Ал эми кайра биз толук видеону көрүп, кайра экспертиза кылууну соттон өтүнсөк, алар канааттандыруусуз калтырды. Азыр карантинге байланыштуу досторум, мени колдойм деген адамдар сотко кире алышпай жатат. Болбосо сот ачык. Менин сотторго деле доом жок. Алар деле өз ишин аткарып жатышат. Мен деле ыплас сөздөрдү айтканым үчүн күндө өкүнөм. Мен Ош облусунун тургундарын кантип жамандайын? Энем ошол жактан, досторум бар. Тайкелерим ошол жактан болуп жатса, болгону мени сөккөн чектөөлүү гана адамдарга жооп бергем. Азыр мамлекеттик айыптоолчу мага 6 жыл сурап жатат. Мен корко баштадым. Себеби үй бүлөмө жардам берип, каралашкан менден башка адам жок. Эми гана чоңоюп келе жатканда ушундай иш болуп, камалып кетсем кандай болот деген ойлор мени жеп жатат. Үйдө апам кан басымы көтөрүлүп ооруп жатат. Ар бир сотто ар кайсынысы уга берип ооруп калды. Бөбөктөрүм дагы мени эмне болуп кетет деп ойлонуп отурушат. Менин жашоо шартым оор эле, аны деле көргөзгүм. Азыр жактоочуга ар кимдин карыздын акча таап берип жатабыз. Мага жардам берген эч ким жок, а мен аларга энемден берем. Бардыгын өзүбүз кылып келе жатабыз. Балким бул менин акыркы кайрылуумдур. Камалып кетсем үй бүлөмө жардам берип койгула. Кийинки отурумда сот чечим чыгарса, балким соттолуп кететирмин. Азыр адилеттүүлүккө гана ишенип отурам. Мен сөгүнгөнүмдү гана мойнума алгам. Инстаграмдагы кайын болгон бала бул менин образым гана. Тилим менен кылганымды моюнга алам. Азыр дагы адилеттүү чечим күтөм. Ошондуктан башка дагы блогерлер ар бир сөзүңөрдү ойлонуп сүйлөгүлө. Мен ушундай бир эне бар экенин билсем, Оштун оосун дагы сүйлөбөйт болчумун деп билдирет блогер. Сыдыман Кайман аты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун социалдык тармакта хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь ИИБдин экспертиза жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313-берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыктуу козутуу негизинде кармалып, убактылуучу кармоочу жайга киргизилген. 18 февралда блогердин баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган. Ал эми 28 февралда үй камагына чыгып, учурда соттук иши Октябрь райондук сотунда өтүүдө. Маалымат булагы Супер Чегит KG.
Белгилүү ырчы Бекборбиев жаңы Дем партиясын сындады. Уят барбы дегисилерде. Кыргыз эли ишенчек элбиз. Биз жаңы Дембиз десе эле болду. 20-30 жылдан бери айланып жаңылып келип жүрүп, өлкөнү тапалап бүттүңөр. Уят барбы дегисилерде, деп жазды ырчы Бекборбиев. Маалымат булагы Аргумент чекитке. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.